Саламатсыңар балдар. Биология сабагынан адаттагыдай эле практикалык лабораториялык сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн биз балдар силер менен уруктун химиялык курамы жана анын ичиндеги кубатын билип кетмекчибиз. Мынакей балдар силердин алдыңарда 2-3 классына кирген төө бурчактын түрүн көрүп атасыңар. Андан сырткары 1-3 классына кирген буудай өсүмдүгүнүн түзүлүшүн көрүп атасыңар. Биз балдар ушул 1-3 классына кирген буудай өсүмдүгүнүн химиялык курамын билип кетмекчибиз. Ал үчүн балдар биз 6-класстагы ботаника бөлүмүн эсиңизге салып кетели. Биз уруктун химиялык курамын өтүп атканда урукта органикалык жана органикалык эмес бирикмелерден турарын билип кеткенбиз. Урукта эмне бар, ошого токтолуп кетели. Ал үчүн бир канча силер үйдөн дагы же атайын лабораториядан силер өзүңөр аныктап көрсөңөр болот. Ал үчүн балдар биз күнүмдүк турмушта колдонуп жүргөн, жеп эле жүргөн биз күн караманы алабыз. Ушул күн караманын курамында органикалык зат бар экенин, мисалы май бар экенин кантип аныктасак болот, аны силер үй шартында эле мындай ак баракты алып, ушул ак баракка күн караманы коюп, чагып алып, башкача айтканда ак баракка коюп алып балдар, андан кийин ак барактын үстүн жабабыз. Ак баракка коюп алган соң биз аны жанчыбыз. Эгерде балдар ушу ак барактын бети майланышып калат, мынакей балдар ак барактын бети майланышып калганын өзүңөр байкасаңар болот. Муну менен балдар биз эмнени байкадык? Муну менен биз 2-3 өсүмдүгүнүн анын ичинен күн караманда май көп экенин байкасак болот. Мынакей ушинтип эле жанчып үйдөн карасаңар, ак барактын бети майланышып калат. Биз муну менен урукта май бар экенин аныктадык. Муну менен балдар биз төмөндөгү тажрыйба менен күн караманы уруктун курамында май бар экенин аныктадык. Эми андан башка дагы кандай органикалык заттар бар? Ал үчүн кийинки тажрыйбаны жасап көрөлү. Ал үчүн балдар бизге ун керектелет. Ушул унду бир аз алып, биз ундан камыр жасайбыз. Мынакей стаканга салып алган соң балдар, биз кадимкидей эле камыр жуугандай суу куябыз. Башкача айтканда, камыр жасайбыз. Мынакей илейишчек болгонго чейин суу менен аралаштырабыз. Андан соң аны биз марлеге салабыз. Жасалган камырыбызды марлеге салабыз. Эми балдар биз ушуну стаканга суу куюп, ушул жасалган камырыбызды
стаканга салабыз. Суу бозомтук түскө боелгонго чейин биз камырды клейка оюнасынан ажыратабыз. Суу бозомтук түстө болгондон кийин мынакей акырдык менен камырды сала берсек, камырда илейишчек заты клейка оюнасы калат дагы. Ал эми камырдын курамында, башкача айтканда ундун курамында белоктун бар экенин кантип аныктайбыз, ушунтип эле биз клейка оюнасын ажыратып алабыз. Ак түскө сууга ак түстү чыгарып алабыз. Бизде марледе илейишчек заты калат. Мынакей суубуз ак түскө, бозомтук түскө өттү. Эми ушул сууну биз куюп алабыз. Ушул атайын куюп алабыз. Ушул нерсеге балдар биз куюп алган нерсебизге, суубузга биз йод тамызып көрөбүз. Бир тамчы йод тамыза турган болсок, биздин суубуз акырдык менен көк түскө өтөт. Муну менен балдар биз уруктун курамында белоктун бар экенин аныктасак болот. Мынакей балдар, биздин ак түстөгү, агыш түстөгү, бозомтук түстөгү суубуз акырдык менен мындай фиолетовый көк түскө өттү. Муну менен биз уруктун курамында белоктун бар экенин аныктасак болот. Ал эми балдар, мынакей марлидеги илейишчек зат бул клейковина. Башкача айтканда чоюлчактыкты, илчектикти берген ушул калып калган заты клейковина болуп эсептелет. Ошентип балдар, мынакей биз бир тамчы йод тамыза турган болсок, биздин баштапкы мындай болгон агыш түстөгү суубуз акырдык менен мындай көк түскө, башкача айтканда фиолетовый түскө өттү. Муну менен биз эмнени аныктадык? Муну менен биз уруктун курамында, башкача айтканда бүрүлүштүүлөр классына кирген буудайдын курамында белоктун бар экенин аныктасак болот. Ал эми ушул унда калган бул илейишчек заты бул клейковинасы. Башкача айтканда чоюлчак болуп эсептелет. Муну менен биз ундун жакшы сапатта экенин дагы аныктасак болот. Биз ошентип балдар бул тажрыйба менен урукта белоктун бар экенин аныктап кеттик. Эми дагы балдар биз урукта андан сырткары дагы кандай заттар бар экенин кийинки тажрыйбадан дагы көрмөкчүбүз. Ал үчүн балдар биз ошол эле буудай өсүмдүгүн алабыз. Буудай өсүмдүгүн алган соң биз аны пробиркага салабыз. Мынакей биз пробиркага салып алабыз. Аны биз оттун жалынын астында күйгүзүп көрөбүз. Муну менен биз урукта дагы кандай заттар бар экенин дагы билсек болот. Аны атайын кыпчыткычтын жардамы аркасында, бекиткичтин жардамы аркасында бекитип, жакшылап бекитип алабыз. Аны биз оттун жалынында күйгүзүп көрөбүз. Биз салып алган соң, биз аны оттун жалында күйгүзүп көрөлү. Бизге кургак спирт керектелет. Ушул кургак спиртти биз күйгүзөбүз. Биз кургак спирттин жалынына
пробиркага салынган буудайыбызды күйгүзүп көрөбүз. Ал үчүн акырдык менен кылдаттык талап кылынат. Эгерде акырдык менен оттун жалына куйкалай турган болсок, биздин пробиркабыздын бети бууланып баштайт. Муну менен балдар, пробирканын бетинин бууланганы уруктун курамында суу бар экенин аныктасак болот. Мынакей балдар, бизде пробирканын бети бууланып баштады. Пробирканын бети бууланып баштайт. Көрсө балдар, муну менен биз уруктун курамында органикалык эмес зат суу бар экенин аныктасак болот. Андан ары оттун жалына дагы биз уругубузду күйгүзө турган болсок, уругубуз түтөп, күйүп баштайт. Бул күйүп аткан себеби урукта минералдык, органикалык заттар күйүп, натыйжада эмне кылат? Мынакей балдар, сиздер бул жерден органикалык заттын, башкача айтканда, биз буга чейин уруктун курамында белок бар экенин аныктап кеттик. Ошол белоктун күйгөнүн байкасаңар болот. Урукта органикалык заттар күйүп кетти, суу бууланып кетти. Ал эми андан сырткары гүлү калат. Эми балдар, биз ошол гүлдү, мынакей бизде толук кандуу күйүп бүттү. Эми биз муну курамын дагы аныктап көрөлү. Мынакей уругубуз толук кандуу күйүп бүттү. Эми биз мындай жанчыгыштын натыйжасында биз аны жанчып көрөбүз. Мынакей балдар, бул жерде жанчы турган болсок, гүлү калганын көрүп турабыз. Көрсө, муну менен балдар, биз урукта минералдык заттарга суу жана минералдык элементтер кирет экен. Сууну биз байкадык, ал суу биз урукту күйгүзүп атканда бууланып кетти. Ал эми органикалык затты күйүп кетти. Ал эми гүлү калды. Бул гүл көрсө, урукта минералдык заттар бар экенин билсек болот. Себеби минералдык заттар күйбөйт. Күйгөн гүлдө дагы мынакей гүлү калганын көрсөңөр болот. Ошентип балдар, биз бүгүнкү сабактан бир канча тажрыйба, эксперимент жүргүзүп көрдүк. Биз бүгүнкү сабактан уруктун химиялык курамын карадык. Башкача айтканда, урукта органикалык жана органикалык эмес заттардан турганын билдик. Органикалык заттарга май. Биз муну күн караманы жанчып, анда ак баракка жанчай турган болсок, ак барактын бети майланышканын көрдүк. Көрсө, уруктун курамында май бар экенин аныктадык. Андан кийинки тажрыйбадан балдар, биз урукта белоктун бар экенин аныктадык. Ал үчүн биз атайын камыр жасап, бозомтук түскө өттү суубуз, ага йод тамыза турган болсок, биздин суубуз мындай көк түскө боелду. Муну менен биз урукта органикалык зат, белоктун бар экенин аныктадык. Ал эми кийинки тажрыйбадан биз урукту күйгүзүп көрдүк балдар. Урукту күйгүзгөндө урукта суунун бар экенин билдик. Ал урукта суу бууланганын байкадык. Ал эми органикалык заттар, белоктун күйүп кеткенин байкадык. Ал эми калган гүлү болбосо органикалык эмес заттар, минералдык заттардын бар экенин билип кеттик. Ушул менен балдар, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип жетти. Келерки сабактан жолугушканча сак саламатта калгыла.